Кыргызстан биологиялык коопсуздукту чыңдоо багытында дагы бир олуттук кадам жасады. Өлкөгө ооруларды аныктаган мобилдүү лаборатория жана көчмө лабораториясы алынып келинди. Бул комплекстер өзгөчө кооптуу жугуштуу ооруларды жеринде аныктайт. Ошондой эле эпидемиологиялык кырдаалды көзөмөлдөө менен өлкөнүн биологиялык коргоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Ушул мобильный лабораторияда полочкалар бар. Транспортировка аябай жакшы. Биякта дагы планшет бар экен. Ошону планшеттин ичинде, например, эпидемиолог ошактын баарын көрөт да. Эки бокс менен оснащение болуп атат. Значит, шкаф биологической безопасности 2 класс. Бул аябай HEPA-фильтр менен. Анан ушу ичинде лабораторияда HEPA-фильтр бар, отрицательное давление деген. Ошонун ичинде эме кирбейт, чаңдар кирбейт, аябай таптаза болот. Контаминация жок болот. Жаңы лабораториялар буга чейин берилген 5 мобилдик комплексти толуктайт. Алар бир нече жылдан бери Кыргызстанда ийгиликтүү иштеп, алыскы аймактарда ыкчам диагностика жана эпид көзөмөл жүргүзүүгө жардам берип келет. Бул серологиянын ата бул эме лункалар көрдүңөрбү? Бул серология жасаган болот. Бул лабораториялардын өзгөчөлүгү мобилдүүлүгү. Анда унага орнотулган комплекстер жол бар аймактарга тез жетсе, көчмө лабораториясы бир нече саатта курулуп, кооптуу инфекциялар менен иштөөгө толук шарт түзөт. Лабораториянын ичинде болгон бүт иштеп турган аппаратуранын баары жайгашкан. Бул болсо, мисалы үчүн оорулуу жаныбарлар болуп калышы мүмкүн да, инфекциясы бар. Ошону оору жугуп калбаш үчүн бул атайын өзүнчө лаборатория. Бияка колду салып алып, ичинде ошо лабораториялык иштерди жүргүзүп, жанакы кармалган чычкандарды, суулардан ошонун илдеттерди аныктоо боюнча иштер жүргүзөбүз. Негизинен ошо аныкталган. Тияктан андан сырткары кичинекейтинде ИФ аппараттар бар. Мунун баары компьютерге ташылган. Лабораториялар алыскы аймактарда ооруларды тез аныктоого, дарыгерлердин коопсуздугун сактоого жана экологияга зыян келтирбестен эпидемиологиялык иштерди жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Мисалы, атайын орнотулган аба фильтрлери булганган абаны коопсуз түрдө тазалайт. Бул пневмокаркасты же болбосо талаадагы лабораторияга атайын сырттан аба кирет. Иштеп бүткөндөн кийин ошол артка тартып берет дагы тета фильтрлеп турат. Муну эч кандай биз аба ырайындагы же болбосо климатта булгабайбыз. Жана ошондой эле бул жерде иштеген лаборанттар үчүн дагы ушунчалык условия түзүлгөн, ооруп калбаш үчүн мынча айтканда биологиялык коопсуздук ушул жерде сакталган. Бул уникалдуу лабораториялар Россияда өндүрүлгөн жана бардык керектүү жабдуулар менен толук камсыздалган. Алардын жардамы менен акыркы жылдары Кыргызстан менен Россиянын адистери 8 кара тумоонун табигый очогун аныкташкан. Мындан тышкары ВИЧ жана гепатит В боюнча биргелешкен программалар дагы ийгиликтүү жүргүзүлүп, оорулардын саны азайтылган. Роспотребнадзор менен көп жылдык кызматташуубуз бар. Буга чейин дагы Роспотребнадзор тарабынан көмөктөш уюм болуп бизге мобилдик лабораторияларды берип келген. Биздин негизги максат бул ошол жаратылыш очактарды контролдоо. Жаңы комплекстердин келиши менен Кыргызстан эпид коопсуздукту чыңдоодо дагы бир баскычка көтөрүлдү. Бул өлкөнүн санитардык туруктуулугун камсыздоого чоң салым кошот. В Киргизии рисков много, эпидемиологических рисков очень много. Азыркы дүйнөдө эпидемиологиялык тобокелчиликтер көп. Ар бир мамлекет коркунучтарды өз алдынча көрө билиши керек. Бул биологиялык суверенитеттин элементи. Бүгүн биз аны биргеликте бекемдеп жатабыз. Россияда өндүрүлгөн жогорку технологиядагы мобилдик лабораториялар өлкөнүн каалаган чекитинде ыкчам иштөөгө, тобокелдиктерди аныктоого жана жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алууга мүмкүндүк берет. Россия тарап мындан ары да зарыл болгон учурда техникалык колдоо көрсөтөрүн белгиледи. Бул болсо эки өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташуусу мындан ары да бекемделип, туруктуу өнүгүп жатканын көрсөтөт. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.